Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum, кадамжа жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, элибизде болуп аткан окуяларга байланыштуу, кээ бир түшүнбөгөн жагдайларга байланыштуу элге маалыматты туура жеткирелик, түшүнүктү туура берелик деген максатта түздөн түз ошол менин артымда турган районубуздун элге эмгек жана камсыздоо бөлүмүнүн, миграция бөлүмүнүн, кыскасы айтканда элге пособие берүүчү мекеменин ишканасыга келдим мен, ошол мамлекеттик ишканага. Бул жерде ошол элдерге кайсы максатта пособие берилиш керек, кимдерге берилет, кандай критерийлер каралган, эми кайсы үй бүлөлөргө пособие берилбей калышы мүмкүн, ошону толук маалымат алуу максатында ошол бөлүмдүн орун басарыга сурообузду атайлап келдик. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum, кадамжа жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары. Мен азыр Кадамжа райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармасынын башчысынын орун басары Чокоева Гүланда Нурдиновна эжебиздин жанына кирдим. Саламатсызбы эже, сиз азыр биздин мына Кадамжа районубузга, Кадамжа элибизге, жалпы эле ошол коомчулукка социалдык камсыздоо пособиясы, негизинен пособия маселеси болуп атпайбы? Ошол пособиясы кандай шарттар менен кайсы үй бүлөлөргө берилет? Кандай шарттар каралган, эмнелер каралган? Анан кайсы үй бүлөлөр аракет кылбай эле, оора болбой эле койгону жакшы деген суроодун тегерегиде элге жалпы маалымат берсеңиз. Саламатсызбы? Негизинен сиздин сурооңузга мен жооп бермекмин. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 29-июндагы 307 өкмөтүнүн токтомунун негизинде аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Бул сурооңузга негизинен айтканда жөлөк пул алуучулардын айлык акылары эсептелет. Ошондой эле жер үлүштөрү кирет, эшик алдында огороддору кирет, мындан сырткары жана кошумча кирешелер, мал жандыктары кирет. Узакка пайдалануучу трактор машиналары болсо кирет. Мындан сырткары баягы автомашина, жеңил автомашина дейбиз, ал жеңил автомашина алар негизинен 2000 жылдан өткөн жеңил автомашина болсо объему 2-ге жетпеген. Анда ал автоунаасы барлар пособие чектелет. Ал эми жылы 2 объемдон жогору болсо, 2 объемдон жогору болуп калган эски автомашиналар болот, аларга пособие чектелбейт. Ал эми объему 2-ге жетпеген 20 жылдан өткөн автомашина, жеңил автомашина болсо, ал үй бүлө пособие дайындалат. Жылы мисалы 2000ден бери деп эсептесек болот. 2000ден бер жагы болсо пособие чектелбей калат. 2000 жылдан нар жагы болсо, жеңил машиналар болсо, анда алар пособие албайт. Жөлөк пулга ала албай калат да, мыйзамга ылайык. Анан мындан сырткары дагы айтып кетсем, жанагы мал, эми айылда жашагандан кийин негизинен мал жандыктар болот, ар бир эле үй бүлөдө. Мал жандыктардан булар майда жандыкка менен эсептегенибизде 6 деп эсептелет, бир адамга айланган, бир майда жандыкка, жылкыныкы болсо 7. Мисалы бир үй бүлөдө 5 адам жашаса, ал ата-энеси иштесе, мисалы жолдошу иштесе, алардын кирешеси эсептелет. Ал эми жолдошу, күйөөсү мисалы иштесе, ал эми иштебей эле үйдө эми баягы көбүнчө дыйканчылык менен эми алек болгондор, булардын основной жер үлүшүн алабыз. Ошондой эле баягы эшик алдында огороду, сулуу жери, кургак жер дейт. Ошонун өздөрү нормада жазылган. Ошол мыйзамдын негизинде нормага ылайык эсептелип чыгат.
Мындан сырткары кирешелерге алименттер дагы кошулуп эсептелет. Баягы үй бүлө кирешесине ошол кандай эмелер болсо ошонун баардыгы эсепке алынат. Эми көбүнчөсү баягы айтып кетишип атат, пенсиялар болсо деле кирешеге эсептелет депчи. Үйдө канча пенсия болсо же майыптуулугу боюнча пенсия алса, аларга неме кирешеге эсептелбейт. Ал жерде үй бүлөдө канча адам жашаса, ошонун гана санарип аймактан, биз азыр санарип аймактан эле справкаларды алып, ошонун негизинде түндүк документ кайрылган, арызда кайрылган жарандардын түндүк порталынан текшерип, анан ошол жерде эмне катталган, мисалы ал жерде мал жандыктары жазыла көрүнөт. Андан сырткары иштесе иштеген жерлери көрүнөт. Мындан сырткары эме баягы техника, кайсы неме техникасы болсо ошолор дагы ошол түндүк порталынан биз алабыз. Ошол жерден көрүп, кайсы жарандарга текшерип беребиз. Эгерде 1000 сомдон минималдык эмеден ашпаса, кедейчилик минималдык стандарттан ашпаса 1000 сомдон, биз ошол үй бүлөгө жөлөк пул чектеп беребиз. Негизинен ошол. Бул сиздин азыр айтууңуз боюнча, мисалы үчүн бир үй бүлөнүн бир айлык кирешесини жалпы мисалы алганда 5 адам болсо, ошого бөлүп келгенде 1000 сомдон ашпаш керек. 1000 сомдон ооба, туура эле. Мисал келтирип кетейин. Мисалы атасы иштесе, же болбосо бир ремонт иштерин жасаса, же болбосо бир таксы болуп, күнүмдүк баары бир бала чаканы багыш үчүн бала күнүмдүк тамак ашка балдарды багыш үчүн күнүмдүк тамак ашка неме айлык акчасы аракет кылат да үй бүлөнү багыш үчүнчү. Анан ошондо ошол неменин тапкан айлык акчасын гана эсептеп калабыз. Мисалы таксовать этсе, алар айтышат, биз күнүмдүк балдарга 500 сомдон таап келебиз, же болбосо 300 сомдон таап келебиз деп. Ошону 500 сом эми күнүнө болсо бир айда 30 күн болуп калат да, биз болсо эми ошону бир 10 күнүн алып, 500 сом болсо 5000 деп эсептеп кирешесин. Анан кирешеси жер-үлүш болсо аларды кошобуз, анан состав семьяга бөлүп, үй бүлө курамына бөлүп, анан 1000 сомдон ашпаган үй бүлөгө гана жөлөк пул чектейбиз. Эгерде ошол үй бүлөдө пенсия болуп кала турган болсо, пенсионер болуп калса, алардын кирешеси эсептелбейт. Анан сиздерге азыр кайсы инсандар, кайсы элдин катмары кайрылып жатат? Аялдарбы, эркектерби? Акыркы учурларда могу 21ден бери жакка негизи мурда аялдар келчү жөлөк пулга. Азыркы акыркы жылдары ушул жөлөк пул алуу үчүн ушул эркектер кайрылып калды да, көбүнчөчү. Документтерди көтөрүп келишет эркектер. Ушул бизде аял кишилер келгени азайып атат, эркек кишилер көп кайрылып атат. Ушунун себебин эмне деп ойлойсуз? Себебин эми негизи ушул неме деп эле ойлоп калам. Булар эми баягы бул пособияны кээ бир үй бүлөлөр баягы айлык акы катары эсептеп калышкан деп ойлойм да. Деп ойлойм негизинен. Себеби көбүнчөсү алар. Мен сизге бир жолдомо берейин анда. Кээ бир үй бүлө, мисалга бир үй бүлөнү алайлык, ошол үй бүлөдө кредити бар, башка кирешеси жок, күйөө ичерде иштебей калган, бир жерге убактылуу устачылыкка барып келет, бир айда 1-2 жолу же болсо. Анан ошо кредитинин көптүгүдөн үй бүлөсүн бага албай, жеткизе албай отуруп, анан пособияга каралып аткандыр. Ушул оюңуз ушуга кантип пикир дейм. Туура айтасыз. Өзү негизи азыр баардык эле жарандар кредит менен жашап атат. Баарыбыз эле ушул кредит алып жашайбыз. Себеби баягы үйдө бала чака багыш керек. Азыр мына баардык азык түлүктөр кымбат дегендей, баардык кымбатчылык болуп калган негизинен баягы иштин жоктугунан азыр бара ушул муногу келерки өсүп жаткан жаштар мындай изденүү иштөө жок болуп калды да. Негизиненчи ошо даяр оокат болсо эле, даяр неме болсо эле ошого карап калдык. Анан
бул жөлөк пулда деген баягы балдардын негизи балдарга төлөнүп берилет да булчу. Ата энеге эмес. Аны биз кээ бир жарандар баягы айлык катары көрүп калганбыз. Ушуну алышыбыз керек деп элечи. Gülenda Nurdinovna, siz aytsanız şu jölök pul negizinde ne bul özü? Kanday bir akça? Jölök pul degen emne? Жөлөк пул деген бул ошол жөлөп деп атат өзүчү. Ошол үй бүлөнү жөлөп таяп бутуна тургуз деген сөз да. Мындай айтканда, мындай жалпак тил менен айтканда, ошол үй бүлөнү жөлөп бутуна тургузуп, алар өздөрү баягы тамак ашын, баягы жаңы мисалы жаңы көчүп, биз деле жаңы бөлүнүп чыккан учурубузда бөлүнгөндө ата энебизден баягы үй бүлөдө ар кандай болуп калат, кашык жетишпей калат, же болбосо ушундай баягы тамак ашы ченелүү болуп калат, ушундай болот да. Ошол учурларда ушу жөлөк пул керек. Ошол үй бүлө бутунан туруп, баягы өзүн өзү камсыз кылганга чейин берилиш керек деп ойлойм да, пособияны. А бирок азыркы учурда жөлөк пулду балдарга эле жумшалбастан бул ар кандай эмелерге жумшалып атат да. Кээ бир үй бүлөлөр мисалы үчүн алып алып ошол кредиттерине төгүшү мүмкүн, же болбосо ал үй бүлө алып алып кийим кылышат өздөрүнө. Анан балдар калып калып атат да. Бул жерде балдар баягы өзү негизи жөлөк пул балдарга гана берилиш керек деп ойлойм да. Bir insan özünün çoğaltılan dokumentlerini örtüp yiptir. Duramaz görünüşle oylayım indarlanan. Bu yerde oşol kişinin sözü boyunca menin darvazam canlı eken, oşon için berbe koydu degen bir men oyunca duramaz olsa gerek bu düşünüp. Oşol jüretde oşol kanday kommentari berettiniz. Эми менин жеке өзүм Sizlerde negisi şol үйүнүн жасалгасы, анан кире бериштеги дарбазасы каралабы? бизде негизи жөлөк пул алганда үй бүлө кирешеси дегенде мен башында айтып өттүм, сөзүмдүн башында. Кирешеде негизи үй бүлөнүн ата эненин тапкан кирешеси болот, же апасынын тапкан кирешеси эсептелет. Анан ал жерде үй бүлөсүн карабайбыз. Бизде үй бүлөсү каралбайт. Анын дарбазасы же болбосо анын мисалы киреше тапкан киреше эшик алды болушу мүмкүн. Эшик алдында огороддорун карайбыз. Мисалы ошол огород деле баягы ал жерде иштетсе болот. Ошол жерден жүгөр эксе же башка нерселерди мөмө жемиш алса болот. Да кирешесин гана эсептейбиз. Мал жандыктарын карайбыз ал жерде. Анан основной транспортун карайбыз. Мал жандыктары транспорту. Негизинен ушуларды каралат. Акча түшүрчү гана каражаттарды экен да демек, Негизинен ошондой. Огороддагы мисалы үчүн акча түшүрсө болот, бир карыш жерди да эгип туруп, Ооба. малды дагы ошо каражат катары пайдаланса болот, сүтүнү сатып башка кылып, жанагы автомобилди дагы эгер жылы жаңы болсо, такси кылып акча бала чакасын бакса болот деген максат экен да. Ооба, туура. Негизинен туура, ооба. Негизинен туура эле. Себеби баягы үй бүлөдө жөлөк пул алган, аз камсыз болгон үй бүлө жөлөк пул алат да. Анан ал жаңы машина болсо ал аз акча болбойт да. Ал мисалы 1200 пособие чектелсе, ал машина алганга кирешеси жок болуш керек деп ойлойм да. Менин жеке оюм. Нурдиновна, ошол жөлөк пул алуу үчүн жарандар биринчи кайсы жерге кайрылыш керек? Жөлөк пул алуу үчүн биз ар бир айыл өкмөттө кызматкерлер бар. Ал жерде графиктери бекитилип илинген. Ошол графиктин негизинде ар бир айыл өкмөттүнө жеринде барып прием кылат. Документтерди кабыл алат жарандардын. Анан документтерди кабыл алгандан кийин ошол үй бүлөнүн түндүк порталдан документтерин карап чыгып, анан кийин ошонун негизинде үйлөрүнө барат. Жөлөк пул алганга муктажбы, муктаж эмеспин, жеринде барып текшерип көрүшөт. Telefon kayırılırlar bolsa жооп бересиздерби? Сөзсүз. Жакшы, сизге кызыктуу өтө сонун жалпыга маалымат берүүчү маек куруп бергенсиз, сизге чоң рахмат. Элибиз ушул маалыматты билиш керек эле. Билбей эле анан биринде бири угуп, ошондой пособияга документтерди чогултуруп албай калганда ыза болуп калгандар болду да. Ошол негизде мен ушуну чыгарайын дедим эле да. Сизге чоң рахмат. Рахмат.
Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушундай жагдайда Гүлenda Нурдиновна ТСБ берүүчү мекеменин орун басары сиздерге маалымат берди. Ушул маалыматты мен ойлойм дыкаттык менен көрүп чыгыш керек. Менин маалыматымды. Анан суроолор болсо да кайрылсаңыздар болот, кемчилик болсо алып беребиз. Ушул маалыматтын төгөрөгүндө өзүңүздөр карап туруп, үй бүлөңүздөрдү, жашоо шартыңыздарды, мүмкүнчүлүгүңүздөрдү карап туруп, ошодон тыянак чыгаргандан кийин гана документ чогултсаңыздар деген ойдомун да. Эми бул элдин акчасы, мамлекеттик акчаны эмне бербейт деген ойдун төгөрөгүндө көпчүлүк мындай туура эмес түшүнүктөргө барып калат экен. Ошон үчүн мен ошол кимдерге берилет, кимдерге берилбейт, ошону бир сактап сиздерге маалымат алып берейин деген максатта чыгарылыш кылдым. Эгер сиздердин сурооңуздар көбүрөөк жаралса, бул жерге дагы кайра келип, ошол суроо берилген комментарийдеги суроолорго жооп алып беришке аракет кылабыз. Сиздер ушул маселе боюнча комментарий калтырыңыздар. Ушул маселени элдерге көбүрөөк жеткизиш, ушул видеону таратыш максатында лайктарды басыңыздар. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Жалпы көрүүчүлөр, сиздерге амандык, тынчтык тилеймин. Саламатта болуңуздар.